Күн түн дебей күчүрөп, бел чечпей иштеп, Камбар Ата, Сары Жаз ГЭСтери, Жогорку Нарын каскады сындуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашырабыз. Бул жолу калың элдин жеңиши уурдалбайт, калайык калктын аруу мүдөсү узурпация болбойт. Президенттик башкаруу аркылуу мыйзам диктатурасы орнойт. Бул жаңы эле расмий түрдө президенттик кызматка киришкен Садыр Жапаровдун убадалары. Кече өткөн инаугурациядан кийин жаңы президенттин пикирлештери менен катар оппоненттери да ийгилик каалап, келечекке үмүт менен карап жатышты. Садыр Жапаровдун инаугурацияда сүйлөгөн сөздөрүнүн маанилүү учурларга токтолуп, ага карата ар тараптуу эксперттердин пикирин билдик. Мамлекет башчылык кызматка расмий түрдө киришкен Жапаров Кыргызстан президенттик башкаруу аркылуу мыйзамдын диктатурасы өкүм сүргөн, адилеттик үстөмдүгү салтанат курган алпейим коомду түзө алат деп эсептейт. Убадага жоопкер бийлик системасын президенттик башкаруу гана аткара аларын өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасы эбак далилдеген. Президенттик башкаруу бул эмнени билгизет? Кээ биздин жарандарыбыз ойлоп атышат, президенттик башкаруу бул жалаң гана президент өлкөнүн баарын бийлейт экен деп. Жок, президенттик башкаруу албетте парламент, күчтүү парламент болуш керек. Күчтүү парламент болбосо, анда бул президенттик башкаруу меселе, бул хандык башкаруу болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн президенттик башкаруу кылабыз десек, анда сөзсүз күчтүү парламент, ошол парламенттин эрки бар болуш керек. Андан тышкары мүмкүнчүлүгү да бар болуш керек, инструменттери бар болуш керек. Мисалы, президентке импичмент кыла турган мүмкүнчүлүктөрү бар болуш керек. Ошондо гана бизде чыныгы президенттик башкаруу болот деп эсептейм. Камбар Ата, Сары Жаз ГЭСтери, Жогорку Нарын каскады сындуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашыруу, жумуш орундарын түзүү аркылуу иш менен камсыз кылуу, миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүү президент катары милдетим дейт өлкө башчысы. Мигранттарды алып келем деген туура эмес. Миграцияга барып жакшынакай кылып орношуп алгандар да бар. Миграция бүт дүйнө жүзү глобализациянын шартында миграцияда. Ал башка маселе, миграциянын агымын азайтам, жумушчу орундарды түзүп, ошону Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө жумшайбызса жакшы болот. Жумушчу орундарды түзүп, шарт түзүп коюш керек, миграцияны кыспаш керек. Жаштар бар, башка карап миграциямен бар иштейм деген, ал жакшы нерсе да. Мейли кааласа, ошондой кылып туруп иштесин, үйрөнүп келишсин башка жактын технологиясын, илим-билимин. Камбар Ата жана башка ГЭСтерди курабыз деген убадасын бергени, бул мунун артында чыныгы биздин мүмкүнчүлүктөр бар болсо, мен ойлойм биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз жок, ошондой чоң долбоорлорду кургандай. Ошон үчүн мен ойлойм, балким мунун артында бир тышкы күчтөр турар, ошондой келишим бардыр. Гидроэнергетиканын окупайымыз көптү бүтөт. Ал иштеп, анан биз анын акчасын төлөп, энергетиканын ал акча түшүп, анан эме болгон. Ал азыркы современный инвесторлор аны күтпөйт. Буларга быстро оборачиваемый эмелер керек. Мына нефтегазовая сфера, пожалуйста, сразу келет. Алтын мына, пожалуйста, келип кумтерди казып, тоонун башын иштеп атышат. Сары Жаз ГЭСинин проектиси чалап эле даяр болгон проект болчу, качан бүткөнүн билбейм. Ал жакты иштетиш кыйын, Сары Жаздын ГЭСинин курулушун. Верхний Наронскийдики деле баягы иштетип атып, токтоп калды. Адил иштетсе болот, аны жеңилирээк иштеткенге, Верхний Наронскийдин каскадтыкы. Кыргызстандын 6-чы президенти Садыр Жапаровдун иш бөлмөсү өкмөт үйүндө болот. Мурдагы президенттер учурда жогорку кеңеш жайгашып турган имаратта иштеп келген. Мындай кадам эмнеден кабар берет? Ак үйдөгү президенттин отургандын баары кубаланып атат. Ошон үчүн берки өкмөт үйүнө эле отурайын. Баягы Усуалиев, аксакалдар отурган жерге эле деп. Анан кийин бирок Усуалиев аксакал тиги жаңы здание бүткөн ошол жака көчүп бара эле отурган. Ак үйдү биринчи ошол киши салдырып, ошол киши эме кылдырган болчу. Негизи ак үйгө караганда тиги эски эменин аурасы жакшы. Иштегенге дагы эмелер дагы да, анан ак үйдүкү чөтө мен ак үйдө деле иштедим, анча эмес да, как-то не то. Садыр Жапаров Кыргызстандагы саясий күчтөрдү, оппоненттерин, улуттарды, диний конфессияларды биригүүгө чакырып, коомдогу консенсус аркылуу гана алдыга жыла алабыз дейт. Саясий күчтөрдүн, топтордун жана партиялардын көптүгү эмнеден кабар берет? Жана алардын түпкү максаты эмнеде? Эмне үчүн саясий күчтөр чыгып атат? Мен бияктамын деп айтыш үчүн эле. Анан мени Жапаров качан чакырып кызмат берет деген эле кишилер алар. Анан ар жагында эчтекелери жок.
ошондо баягы курулагы кырк эметкендер көп да. Анан дагы жаман жери ошондойлорго кызмат берип коюшат. Анан ал ишти жылдар албайт, отурат бир столду кучактап алып, анан иштейли деген жаштарга тоскоолдук кылат да. Ошон үчүн бул саясий күчтөрдү бириктиргендин оппозицион болгон жакшы мамлекетте. Оппозиция болсо мамлекет өнүкпөйт. Ал саясий күчтөрдү бириктиргендин жакшы жагы бар. Калыстык менен, адилеттүүлүк менен саясат жүргүзсө эле эл өзү ошонун аймагын бул Садыр Жапаров өзү консолидировать этиш керек элди. Өзүнүн аймагына таасирдүү күчтөрдү, саясий партияларды. Кыргызстандагы олку солку окуяларга чын дилден кабаттырлануусун билдирген, оор учурда кол сунган Россия Федерациясына жакынкы коңшулар Өзбекстан менен Казакстанга рахмат айтты. Биздин тышкы саясат жөнүндө айткан сөздөрү да туура болду деп эсептейм. Себеби чын эле бизге многовекторный саясат керек. Ошол мезгилде президентибиз эч кимсин калтырбай баарын биздин тышкы партнерлордун баарын атап кетти. Муну туура деп эсептейм. Жапаровдун расмий кызматка киришүү аз эмне 1000ден ашык киши, мыйзам чыгаруу, сот, аткаруу бийликтеринин өкүлдөрү, экс-президенттер жана чет өлкөлөрдүн эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилери катышты.